Европа биримдиги Борбор Азия биринчи экономикалык форумунун ишинин алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Одил Рено Басо жана аталган банктын Борбор Азиядагы директору Жужана Харгитай менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы экономиканын артыкчылыктуу тармактарында долбоорлорду ишке ашырууга олуттуу колдоо көрсөткөн Кыргызстандын өнүктүрүү боюнча маанилүү өнөктөшү болуп саналат. Тараптар таза суу менен камсыздоо жана саркынды суу тутуму, коомдук транспорт жана энергетика чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулады. Сизден экономиканын приоритеттүү тармактарын өнүктүрүү боюнча өлкө үчүн маанилүү жаңы долбоорлорго колдоо көрсөтүүңүздү өтүнөм. Биздин өлкө үчүн стратегиялык максаттарды жана жүргүзүлүп жаткан жана алдыга белгиленген реформаларды ишке ашырууда өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу абдан маанилүү, деди Акылбек Жапаров. Жолугушууда тараптар өлкөнүн энергетикалык секторундагы абалга байланыштуу маселелерди талкуулады. Альтернативдик жана энергиянын жаңыланып туруучу булактарына өтүүгө басым жасалды. Өз кезегинде Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жетекчилиги маалымдагандай, кубаттуулуктарды генерациялоодо чоң тажрыйба бар жана уюм долбоорлорду даярдоодо консультациялык кызмат көрсөтүүгө даяр. Жолугушуу соңунда тараптар Финансы министрлиги жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын инфраструктурасынын туруктуулугун жогорулатуу боюнча долбоорду даярдоого карата өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга Финансы министрлиги жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда протоколго кол коюлду.